Бир учурда урматтуу туугандар, мына ушул жердеги дарактар кыйылып жатканда аябай кейип, могул бийлик не деген бийлик, бул болбойт мындай, даракты кыйган балага учурайт деп ушул сыяктуу сөздөрдү сүйлөдүңүздөр эле. Эми могу красотасын көрүп алып, келип алып өзүнчө сүрөткө түшүп атасыздар да. Бул мунафыктык эмеспи, эки жүздүүлүк эмеспи? Мен тейлгертен бери эле ушул азыркы бийликти колдоп келгем, колдой беремин да. Анан жакшы жакын айтып чыккан болсом, пакта коюп атасың дейсиңер да. Өткөндө дагы бир кадар сүйлөсөм, ошентип сүйлөдүңөр. Астагфирулла. Болгон нерсени, оңдолуп аткан нерсени көргөзүп айтпасак, элдердин көзүнө жанагы койнунда котору бар адамдарга кезеп туруп түшүндүрбөсөң эми түшүнбөсө эмне кыласың эми мисалы көргөзүш керек ушундай нерсеничи. Азыркы учурда туугандар, Манас проспектиси, тагыраак айтканда, резиденцияга кетип аткан жол. Эми мисалы чет мамлекеттен президенттер келеби, айтор өкмөт башчылар келеби, келсе дагы, башка адамдар келсе дагы, мына ушул жерибиз менен дагы сыймыктанабыз да. Кудайга шүгүр, дагы күчтүү жерлер оңдолуп атат. Бир аз чыдап койгон болсок, бир аз көз жумуп койгон болсок, Бишкек, Кыргызстан, Ош, Жалал Абад, Нарын, Жети область бүт бардыгы эң сонун болуп гүлдөп, мындайча айтканда өнүгүүлөр болот. Эми туугандар, президентибизге эң башкысы дуа кылганды унутпайлык.